Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен араб тил сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен такаллум китебин окуп атканбыз. Биз сиздер менен бүгүн өтө турган темабыз бул яун насаб. Яун насаб дегени бул таандык кылуучу я дегенди билдирет. Бул биз кайсы бир сөздүн аягында шаддалуу яны улай турган болсок, ошол я менен биз ошол жерге таандык болгондугубузду билдиребиз. Мисалы үчүн мен кыргызстандыкмын дегенди кантип айтабыз, же болбосо мен ханафиймин дегендей, мисалы ошондой өзүн бир нерсеге таандык кыла турган я да бул. Мужской роддо көрүп турганыңыздарда я шаддалуу, анан женский роддо болсо я шаддалуу аягында та марбута кошо келет. Женский роддун таасы. Эми мисалдарды карап көрөбүз. Мына бул жерде Мисру деген жер турат, жердин аты. Аягы аракет менен бүтүп атат. Эч кандай кошумча та марбутасы же болбосо алиф окшогон нерселер жок. Эгер мындай боло турган болсо, биз ушундай сөздөргө аягына яны улап туруп, өзүнөн мурданкыны касралуу кылып туруп, мисриюн деп айтсак, мисриюн деп. Анда мисирлик деген маани болуп калат. Египеттик деген маани болуп калат. Эгерде мисриятун кылсак, анда египеттик аял деген маани чыгат. Демек, биз кайсы бир сөздү таандык кылышыбыз үчүн я менен, анда биз эмне кылат экенбиз? Яны улаганда өзүнөн мурданкыны касралуу кылып туруп, яны улайт экенбиз. Кеттик. Эми кээ бир өзгөчө абалдар бар. Мына ошол абалдардын бири мына Америка деп аягы созулма алиф менен турган болсо, анда алифти биз өчүрөбүз. Амрик болуп туруп, анан кийин алифти өчүрүп туруп, амрикиюн болуп калат. Америкалык. Амрикиятун, америкалык аял дегендей. Эгерде кандайдыр бир жердин алифламы боло турган болсо, анда биз алифламды эмне кылабыз? Жоёбуз, жок кылабыз. Мисалы үчүн Ал-Урдун деген өлкө бар, Иордания. Ал-Урдунду алифламын алабыз да Урдун болот да. Ага я улаганда Урдуниюн болуп калат. Иорданиялык. Урдениятун, Иорданиялык аял деген маани чыгат. Кийинкисинде эгерде сөздүн аягы та марбута менен бүтүп аткан болсо, анда таны дагы эмне кылабыз? Жоёбуз, жок кылабыз. Мисалы үчүн Маккату деген сөздө туну алып таштайбыз да, Маккиюн болуп калат. Маккиюн. Ушул эрежени унутпайбыз. Я өзүнөн мурданкысын касра болуусун кылайт, ошон үчүн касра болуп калат. Маккиюн. Маккиюн. Бул меккелик эркек деген, Эми Маккиятун болсо, не болуп калат? Женский роддогу меккелик деген маани болуп калат. Эми алдында алиф лам, аягында та болсо, экөөнү тең эмне кылабыз? Алып таштайбыз, жоюп таштайбыз. Ас-Саудияту дегендей. Мисалы үчүн Сууд деген сөз эле калат, алиф лам менен я таасы кетет. Саудиюн болуп калат. Саудиялык. Саудиятун, саудиялык аял дегендей. Мына биз сиздер менен өтө турган темабыз мына ушул эле. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.